Ассаламу алейкум, боорукерим беримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Ушул баарлашууга жетишкен, ушул кечке жетишкен Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз. Өзүнүн үлгүсүн, өрнөгүн, меримин, сүйүүсүн калтырган сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун деп бүгүнкү эфирибизди ушул Марва ТВда, Насихат радиосунда жана Фейсбукта жана ТикТокто түз эфирдебиз. Суроо сунуштар болсо ошол берсеңиздер болот. Бүгүн сиздер менен баарлашабыз. Ушул баарлашуу берүүсүндө актер, алып баруучу тамада агайыбыз Айтылуу Нурбек Саматов агай келген. Ассаламу алейкум. Хош келдиңиз. Анда ушул эл журтуңуз менен амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу, кадырлуу туугандарым, туугайларым, жана ошондой эле достор, сизге окшогон. Жараткан Алла биринчиден рызкысын берсин, берекесин берсин деп тилек кылалы. Албетте ак менен караны тараткан пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафага салам салават болсун. Анан тем көзүң кандайсың, жакшысың да? Жакшы, кош келдиңиз. Биринчиден ушул баягы тыгынга калбай анча-мынча кечигип, кээ бир коноктор кечигип калат. Азыр баягы маанилүү иш-чаралар болуп атат, жолдор тыгын, жабык, анан Алла ыраазы болсун. Анда дароо эле эфирге өтөлү. Ушул баягы элден келген суроолор дагы өтө көп. Ошондой болсо дагы биринчи ушул мындай динге келип калган, мындай устатыңыз же болбосо ким аркылуу келгенсиз? Жакшы. Аллага шүгүр. Биринчи себепкер болгон кичинекей мен эле ушундай максат кылчу. Мектепте окуп жүргөндө атайын жерден жерге өтүшүп, тажик элинен тажик туугандарыбыз келип биздин мектепке ушул сабак берип калганда устаз жалдап, ошол жерден үйрөнүп, ошондой эле дин эмне экенин билип, элдер намаз окуса аябай толкунданып, кийин шаарга келип албетте Аллах рахматуллахи алейхи устазыбыз Молда Сагыга мээрин төксүн, сүйгөн пендесин катарына коссун. Кийин ошол устазыбыз Молда Сагыдан көп дарстарды алдык. Ак менен караны тааныдык дегендей. Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Ошондо канча жашыңызда келдиңиз? Молда Сагыдан 21 жашымда. 21 жашыңызда. 21 жашыбызда келдик. Анан кийин эмне болду? Көпчүлүк тоңдогон баягы диндин энеси эме деп коет го, дават депчи. Ошол дават жолунан дагы эми көп эле киши ушул тармакта көп адатын таштап, фитналарын таштап келгендечи. Кудайга шүгүр. Жакшы, ошол жакшылыкка чакыруу же болбосо ошол дават деген өзү эмне? Кантип чакырса болот? Кимдер чакырыш керек? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Жакшы суроо темке, ушуну көп ушул күнгө чейин түшүнбөй жүрүп өтүп кетет. Жарыктык рахматуллахи устазчуга жатса таң калып жүрүп өтүп кетем, жеткире албай депчи. Чыны менен устаздарыбыз таң калып жүрүп кетти. Себеби даватты тетигилер кылат деп ошого ат коюшуп, табилиги жамаат деп коюшуп, жок ошолорго гана таандык деп койду да. Былтыр балким мен эфирде катуу сүйлөп, жогорку чоңдорго чейин чалышып, жолукканга чейин аракет кылышып, ушуну токтот деп, анткени чындык бар жерде чычылоо бар. Мен муну кыска айтайын эфирде. Жарыктуу пайгамбарыбыз өлөр алдында абдан катуу кыйналып, минбарга келип, таягын таянып, достору сахабаларга айткан кеби бар эле го. Бир туугандар, мен динди жеткирдимби деп. Ошондо сахабалар эмес, ааламдагы периштелер бар ыйлаган. Ошондо Абу Бакыр Сыдык ыйлап туруп айткан жери, сиз жеткирмектүүсүн ашырып жибердиңиз дегенде пайгамбарыбыз ыйлап туруп айтканда, анткени ушу кетерин билген. Анда баарыңарга аманат деди. Урматтуу көрүүчүлөр, жакшылап талап менен угалы, баарыңыздарга аманат деди. Ошондон пайгамбарыбыз айткан жок. Сен Усман, Абу Бакыр, күйөө балам Али, Умар, силер кыласыңар деген жок да. Баарыңарга деди. Демек бул ааламатта, бул жалган дүйнөдө ким жатындан төрөлдү? Демек кемпирсиңби, кызсыңбы, чалсыңбы, жашсыңбы, карысыңбы? Демек бул дават баарыңарга деген. Бирок ошол жерден пайгамбарыбыз айткан жок. Жок, сен прокурорсуң. Сен илимпоссуң. Сен жазуучусуң. Сен ардак грамотан эссиң, сен философсуң, сен артистсиң, наамың күчтүү, эл артисти деген. Ал баарыңарга тиешелүү деген да. Демек бул дават баарыбыз кылышыбыз керек. Мен кылам деш керек.
ошонус менен биз даватчы десе эле, ай бул темке бул таблиги жамаат кылат. Аны бул кылат, бул тиги кылат. Жок. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, бул баарыбызга тиешелүү. Жашы дебей, кары дебей, дагы кайталайм сөз бар. Бардыгыбызга тиешелүү нерсе бул. Эртең суракта макшар майданга барганда пайгамбар ошондой айтат. Менин асыл үммөттөрүм, менин баскан кадамым, менин сүйлөгөн сөзүмдү, менин кийген кийимимди туураган кимдер дегенде ошол жерден бөлүнүп чыгып калат. Мына темке, даватчы. Мен өткөндө жатып ойлонуп көрдүм. Ким бактылуу десе, чыны менен даватчылар бактылуу. Мына, неге дебейсизби? Ис калтырып бул дүйнөдө дейт. Эгер сен балаң элди жерди тоноп, бирөөнүн айыбын ачып, бирөөнүн акысын жеп аткан болсо, сен өлүмгө даяр эмессиң деп атат да. Мына даватчылар неге бактылуу? Акырын карап көрсөк, бүт баарын балдары медреседе окуйт. Бүт балдарын баары Куран жаттаган. Бүт түгүндө орусча айтканда проблема жок. Мына анда эмнеге башында айтты? Бактылуулук бул динде деди кыска. Темке. Демек, бактылуулук ушул даватта. Даватчы болгон адам адашпайт. Мына дават менен барып мен ак менен караны тааныдым. Демек, сиз дават менен келипсиз да динге? Сөзсүз түрдө. Демек, ушул дават менен келип зыян тапкан жоксуз? Жок. Пайда алдым. Пайда. Ана кээде айрым адамдар баягы айрымдар дейличи, баягы кояк саамын жүзтейт даватка барып, кээде жакшы болгондор бар. Анан кээде тескерисинче баягы кайра шайтан алгачып кеткендер бар. Алар дагы чыгыш керекпи же эмне кылыш керек? Бул суроо мындай экен, баягы даватты кандай бериш керек? Жакшы суроо. Коомчулукта ушул менен элдер аксап атат. Кандай кылабыз деп. Жазба деген нерсени уккансызбы темке? Ооба. Жазба көтөрүлүптүр дейт. Жазба көтөрүлүп албай кээде. Эми мунун жөнөкөй, простой билбеген укпаган адамдар бар да. Ошону мындай мисалдайлы. Телефондун памяти толсо, вирус кирсе эмне кылыш керек? Расшифровка кыласың, ускорение, перезагрузка кыласың, обновление кыласың. Аллах Таалада келмей сени күтөм дейт. Күтүш үчүн эмне кылат? Сен обновление кылат. Обновление кылыш үчүн сен өзүнүн жолун алып чыгат. Хабибиси пайгамбардын жолун. Эми жолго чыгып атканда сенин душмандарың бар да. Душман не? Шайтан алат айтат, эмне кылат? Кармап калат ошонун жолунан. Эртең күнү өзү кечирилип калса, анда эмне бизге, эмне резон анда? Деп сени обновление кылыш жакка шайтан көрө албайт. Ошол жерден шайтан толук мүмкүнчүлүгүн жумшайт. Согончоктон кармайт. Эми чыгып кеткенде эмне кылат? Жазба деген нерсе башталат. Бул мечиттин ичиге көрүп кетиптир. Ушул жергиликтүү адамдар жок, ушуну оңдоп коюш. 20 шарт бар. Кийлигишпегиле дейт. Арга барып амалың кыл, ыйла, коомго, үммөткө дуа кыл дейт. Жок, ага барып тамагыңдай жасалып калыпты. Сен мага жакпай атасың, сен мага тике карап койдуң. Бири-бирине сабак. Ошол жерден оңол, жашоо ныкмасы, кандай жатыш керек, кандай туруш керек, кандай кийиш керек, эмне деп сүйлөш керек. Ошол жерден үйрөтөт Алла Таала. Ошол жерден сен тазаланасың. Тазаланып, эми үйгө кайра полный телефон толгондой бар, күнөөң бар, кечирилип чыкканда, орусча айтканда калиткада баягы сени өмүрүң балакаттан берки азгарып жүргөн шайтан сени тосуп алат. Кыйраткыр келдиңби даваттан? Жүр. Эмне? Жазба менен башталат. Алладан гана болот, телевизордон болбойт экен, будан болот экен, будан болбойт экен деп. Туугандарын айтат, тозокко түшөсүң, өлөсүң, акыбал келет, ишиң жүрүшпөй калат. Болду, өлдүң, токтот, намазың оку, арак ичип жүрүп, жаназаң окулбай калат. Та деген бул даватчы эмес. Пайгамбар айтчы эмес даватты. Хикмат, жумшак менен. Бир маселе ушул жерден. Айрым кесиптештериңиз баягы даватка чыгып, сакал коюп, өрдеген болбойт экен деп дегендер да бар. Анан ошондой кесиптештериңизге эмне дейсиз? Анан кээ бирлер баягы жок ишим болбой калды, кой деп кайра ырдап кеткендер бар. Деги эле ушул жөнүндө биз аралашып көп жүрөбүз да. Эми ал кесиптештердин атын айта албайм, эми жанагы ыкма менен туура дават берсе ийгилик коштойт. Мен да угуп жүрөм. Сен данышмандылык менен. Данышмандык. Сенин досторуң деп мага кээде чалып калышат. Шуну айттым. Эмне деп айтты? Өлөсүң. Катыныңа талак түшөт. Катының дейт экен да, аялың эмес. Мына ишин токтот. Муну кылсаң, эртең имандан ажырап каласың. Мынтип каласың. Пайгамбар антип айткан эмес да. Пайгамбар кызмат кылган да.
hikmat менен, соода аркылуу, сөз менен, адеп, акылак, кулдук мүнөзү менен, соодасы аркылуу, жүрүм турум менен, амал менен, эми элестет темке меске келип алып, темке монтип отура бербе. Элге эмне мактанып атасың, калпакты кийип алып. Бул эмне бети табакты болуп, эмне кыйын болсоң, мындай болбойсуң, монтип жүрөсүң, өлөсүң, чапанды кийбейсиң, кана сакал, кана өлөсүң, тосокко түшөсүң десе, эртең сен айтасың, "Оно эфирге чакырбагыла, анан эфирге керек жок, бул мен тосокко туруп атат." Жок, жумшак менен. Элдин баары билет ак менен караны. Азыр туура бериш керек дабатты. Мына, мисал үчүн, сен пайда таптыңбы, зыян таптыңбы? Мен уламалардан көрөм, шейхтер деп коет го, мына чыныгы дабатчылар көрөм. Үйгө барып ыйлайт экен блокнотко жазып. Робби, мен баланча Ашматка бүгүн сени улуктадым. Сенин бүт эмелериңди тааныштырдым, данышмандыгыңды. Ушуга өмүр бер. Ушуга тофик бер. Ынсап бер. Бала чакасынан алым кары төрөлсүн деп контролдоп Аллага намаз менен тапшырат. Эми караңыз, сиз айткан суроого такалалы. Мен бүгүн Ашматка дават айттым, ал мени сөгүп салды. Бар жогол деди. Эми сизге пайда болдубу же зыян болдубу? Демек сизге зыян алып калдыңыздар. Андай болбош керек. Табат шунча жумшак, көрөгөчтүк болуш керек. Ичи койнуна кирген, аны мактап, Алла өмүр берди. Эмне деген нурдан сизди жараткан, кандай талант берди. Эл кыла албаганды сиз кылып атасыз. Карачы десең, ал эртең сага эргешет ал. Айтыңыз, эмне кылалы дейт. 3 күнгө даватка чыгып келели. Күнөөдөн кечирилип келели. 3 күнгө чыксак ата-энесинин күнөөсү кечирилет экен. Десе чыгабы же акыбал келет, өлөсүң энең дайын эртең сен. Бүттү. Дагы мынтип айтат экен, эки кутуң ортосуна киресиң. Бул эмне деген акмакчылык, ушу кантип даватчы болот деп айлана. Жакшы. Сиз өзү негизи ушул нерселерди биз көп интернет желелеринен көрүп атабыз. Баягы чыгармачылык менен фильмдерди тартып, роликтерди тартып, мындай баягы сатирага аралаштырып, анан кээде мурчунан берип, коомго жетиш үчүнбү? Ушундай нерселер жасап атасыз да. Бунун негизги максаты, идеясы кандай, кимден келет? Өзүңүз баягы сценарийлерди өзүңүз жазасызбы, кандай? Туура көбүнчө өзүм жазам. Баягы эле ниет да. Ниетиңе жараша. Эгер эртең суракка барганда жок дегенде 1-2 кишини мындай туура жолго тартып алдымбы депчи. Мына орус менен дос болсоң айбалтаң ала жүр дегендей, ошондой досторубузду бери тартып, ошол жака кетип калбай, нар жака кетип калбай, кичине өз жыттанган, мусулман жыттанган келмебиз бир кыбылабыз бирлерге эскертүү бизге абзел да. Ошондуктан баа сценарийди өзүм жазам. Канткенде дин жетет. Мына азыр темке. Учурда мага күндө келип атат, звоноктор келет да. Махыр деген эмне? Бул эмне бале? Эмне кылабыз? Менин энем, мына урматтуу көрүүчүлөр, чоң энем. Аты Айнек. Махыры жок эле 17-ни төрөгөн, бактылуу эле жашап келатат баары. 17-нчи 3-чү кызынын баласынан менмин да. Мындай айткан тайынып. Эч кандай махыры жок эле. Чындыкты айтып берейин, мага болгон окуя айтышты. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну бек сактап, талап менен угалы. Имамбилбек жарыктык кирет. 2 жаш келди, отурду. Китеп ташты. Кутба эмне? Ал 6 мүнөттүк нерсе да. Арам менен адам тааныштырып, өкөн багы шакадат келмесин айтырманча нике кыйлбайт деп обзорду түшүндүрүп баратканда кыз токтоткон имамды. Ушундай антип болуш кыз токтотуш деген эмне деген? Эмне деген бул мындай акылга сыйбас нерсе да. Эркек токтотсо болот эле да. Мен сөзүм бар эле, бул мындай эле, балким бул мурда күйөөгө тийип чыккан иддасын эсептеп бериңиз, анан кийин никени баштайлы, анан ак менен кара укуктарды айтыш керек эле да. Жок, кыз токтотот. Никеге шашпаңыз дейт да. Менин сөзүм бар. Кандай сөз? Ушул жерден биз келишип алалы. Кандай? Эгер мен жигитим сүйсө, менин талабым бар. Жигити таң алып калган. Кандай талап? Кандай талап? Айтыңыз. Эгер мен чындап сүйсөм, элиткада жашайбыз. Баланча машинаны түрдө ыкмадан машинаны алып бересиз. Бирок кечирип кой, эгер чыны менен кат сүйсөң, ата-энеси жок эле, өзүчө жашайлы дейт. Дегенде имам эмне кылды? Китепти жапты. Имам окугусу келбей калды. Маанай жок имамчы. Акшип баланы карады, эмне деген хикмат кетип атат. Тапканың ушулбу деди да. Бышырып келбейсиңби деди да. Ичинен имамды көзүнөн көрдү, жигит эмне деди? Бушайман. Бушаймандагы дамбула китепти бересизби деди. Куранды койду. Не деди жигит? Демке. Хорошо. Эгер мен сени сүйсөм, мейли, мен анда мындай кылам.
мен талапты коем, ушу талапты аткарсаң сага элитка эмес, особняк кылып берем. Ата энем эмес, сенин үчүн, сенин кадамың үчүн мен Дубайга барып жашайм. Каалаган машинаңды алып берем, анан кандай талап десе, кызы сүйүнүп кетти. Даярмын деди. Даяр болсо жөнөкөй деди. Азыр шахадат келмесин айтасыз. Башыңа жоолук түшүрбөйсүң. Бүгүндөн баштап кыска кийбейсиң, башыңдан жоолуңду чечпейсиң. 5 мал намаз өтөсүң, Куранды кармап кайт деди. Имам көзү чакчайып калды. Кыз эмне деди? Ойлонду, какой-то долю минут ойлонду дагы, азыр ишке чыгып келейин деди. Ошо менен жок. Анакей. Кыска нуска өтө тарбиялуу, Өтө тарбиялуу, себеби коркунучтуу. Устаз айтат эле да. Кыяматтын жакындаганда үйдө чечимди аялдар чыгарып калат, өтө коркунучтуу деген да. Өтө коркунучтуу. Билесизби, дажал чыкканда кимди азгырат? Ушул жанагы ситвой болуп атпайбы? Мен миллионер болом депчи. Көпчүлүк эркектер иштеп кетип атат. Мага да бир кат келди, сөзүң каранжы. Айланайын нукем, ондум, эмне кылам деди. Эмне болду? 2 машинам бар эле, Хова деп коткун го. Анда не деген мээнет менен алган машинам эле дейт. Бирөөсүн айдап Европага кетсем, үйгө келсем бирөөсү жок дейт. Эмне болду? Келинчегим жанагындай бир балекет валют дегенге салып өттү дейт. Эмнеге салып өрдүң? Муга 1/1 10 Хова кылат. Качан кылат? Буйруса часабы кармасаң 2 жылдын ичинде. 2 жыл эмес, нуке дейт, 3 жыл өттү дейт. Акыры эмнеге? Мажбур ажырашууга туура келди. Ушу керек беле деген маселе да. Демек бул жерде дагы баягы сиз айткандай аялдардын башкаруусу, ошолордун баягы тез байыбыз деген, Анан той топурда көп жүрөсүз. Тойлордо болгон бир окуя алар жөнүндө айтып берсеңиз. Тойдо бир кызык окуя айтып берейин. Балким эфирден көрүп калабы? Муса деген жигит бар. Көп жылдан бери ушинтип тойлорду тартат да. Өзүмдүн көзүм менен, өзүм кулагым уктум, нукем, эмне кылам ушуну мен фильм кылып тартпайсың сага живой сценарий деп келди. Эмне болду десем? Чындыкты айттым, Ошто болгон окуя экен. 300дөн ашык үйлөнүү той болду, эл массаланып келип. Бирок баягы текеберлик. Карачы каяка алып барат. Шундай камера тартпасам, ата журт сүйлөдү, ата журттан кийин алып баруучу тамада бийлеп чыгыңыздар, кыз тарап деп айтты. Кыз тарап чыкты, 2 аксакал сүйлөдү. 2 аксакалдан кийин эле ошол 50 менен 60-тын ортосунда бир эже деди. Чачым бияка сарыга боёгон, шымаланган. Микрофонду алып туруп, ровно 22 мүнөт сүйлөгөн экен. 22. Не деп? Кат сүйлөп турганда 22. Кыз жаман эмес, барган жер жаман. Мынча дипломдун ээси, бир талча сүзсө тарынбагыла. Анан тамада коюңуз, адептен чыгып кетпеле эжеке десе, аны түртүп коюпту, окатын кыл деп. Анан бир туугандары микрофонду алса эч кимге берип, кыскасы 22 мүнөт баягы аял текеберленет да. Бир көзү кашая турган болсо күйөө бала, акыбал келет сага депчи. Смотри дейт. Ошондо болгону айтып берейин, урматтуу көрүүчүлөр, баягы жигит жээк менен басып келип, микрофонду алып туруп, төрдү карап туруп, бодимде отурган немеси дагы. Талак деп 3 жолу кыйкырды. Чымындын үнү да болбой калды дейт. 300 киши дын болуп калды дейт. Мынакей. Болгон окуя. Көпкө чейин ойлонуп турду дагы, элдин баары жыйналып, вата да кылышкан жок дейт. Акырын жээк менен кудалар тарап чыгып кетти дейт. Баягы аялды эшикке чыгып сабап жатып калыш дейт, өзүнүн туугандары. Өзөктөн чыккан жат жаман. Душман алыстан эмес, жакыныңан изде дейт. Бул көрө албастык, наадандык. Көрдүң, ошондо баланын атасы эмне деп айткан? Уулум, ушул жерден кандай акыбал болот деп күттүм эле, сен эркектик кылдың. Кара жерге келсин, кеткен чыгым расход союлган 2 жылкы, 300 киши 2 жылкы союлат, 2 уча тартылат да. Ой, Кудайга койдум. Жет атаңда болгон эмес, намыстуу эркек экенсиң, уулум, азаматсың деп туруп атасы. Мындай кереги жок бизге депчи. Ушуну урматтуу көрүүчүлөр, ыкка бир нукка салышыбыз керек. Болбойт. Кимдер салат буну? Албетте биз чуркашыбыз керек. Албетте родительдер, ата-энелер кичинекейден баштап карабай атабыз. Азыр ата-энелер чарчап келдим деп милдет кылып, камкордук кимге? Эркектериң азыр алсыз болуп калды. Камкордук кылбай калды, аялына тапшырып салды, аялың не кылсаң ошо кыл деп, бирок кыяматта кандай болуп калат. Азыр ар бир тутушулмайларды тартсаң, 9 класс, 10 класста кыздарды ачуу чындык тартышалашы мүмкүн. Резонанс болсо резонанс болуп кетиши мүмкүн. Тумбучкаларды текшербей атабыз. Эмнелер гана чыкпайт. Мына. Бүт соц тармактарды көрүп. Ушуну жабышыбыз керек. Жанагындагы интимдүү нерселердин баарын өчүрүшүбүз керек.
мамлекет, өлкө башчылар ошонун баарын көзөмөлгө алышыбыз керек. Интернет, айдын булактагы жана уят нерселердин баарын жабышыбыз керек. Көңүл бурбай атабыз ата энелерчи. Суроолор келет, суроолор өтө эле. Сизден Алла ыраазы болсун дейт. Бек мырза дейт, азыр мынакей 5 жылдык, 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдыктар, 60 жылдыктар бар. Ушунун пайдасынан зыяны көп болуп атат. Өткөн жылы дагы Ошто бир окуя болду эле. Бир айым өлдү эле, кызгануу, анан эл көрсүн деп машина айдап баруу дейт. Анан формаларды кийүү негизи эле бул шариатта туура эмес. Сиздин көз карашыңыз кандай? Баскалды, мына буюрса Башталып атат. Мен каалайт элем, урматтуу 10 жыл өтүп кеткен, 20 жыл өтүп кеткен, эми 30 жыл окуп бүтүп койгондор Алла чанда эле жолугушат да. Кереги жок деп ойлойм. Эч кандай пайдасы жок. Бул зыяндан башка мурунку нерселер козголуп кетет. Эски сүйүлөр козголуп кетет. Ал жерде ичкилик болот. Ичкилик болгондон кийин шайтан наалаттын фас чыгып, ошол жерден ал болгон күчүн жумшайт. Анан мына Ошто болду атпайбы? Урматтуу эркектер, эркек болбой баратабыз да. Омар Эжуланков кысканганда ал аялын сабаган эмес. Ким аялына көз арткан эркектердин башына жара чабам деген. Азыр эркекти алы жеткен аялын сабап, аялын атып салып, адепсиздик да. Муну айгырчы, айгыр. Үйүрүн коргоп, бээлерин кооруп, кулундарды коруп, ошол айгыр менен мушташат экен. Бука дагы карышкыр ушундай. А эмнеге биздин эркектер бар, ошол көз арткан, бийге чакырган эркектен кызганбайт дагы, кел үйүн аялын келип сабап, аны атып салат. Бул уят нерсе. Бул 20 жылдык чынын айтканда адепсиздик да. Мен Алпарычу катары канчасын көрдүм. Канчасы ошол жерде мушташканын көрдүм. Канчасы мурунку сүйүн эстеп кетип, бычак такашка, жакалашканга чейин барып атат. Балким ортодо нике да бузулуп калат. Ошону 20 жылдыктарга, 10 жылдыкта кайрылат элем. Ушунчалык эле көңүлүңөр ушундай болса, өткөн чакты эстеп, айылыңарга бир жакшылык кылып кой. Суу чыкпай атат, суу чыгарып кой. Мына биздин айылда бул эл тоонун булагын суусун киргизип атышат. Жакшы да. Ошондой киргизиш керек да. Эмне кем карыш айылда? Ошолорго жардам берип кой. Ал жылкы союп, ысырап кылып кереги жок. Ушул суроолор өтө көп экен. 20 жылдыкка барабыз деп, акыр кредит алыш керек болуп атат, же болбосо жалгыз уйду сатыш керек болуп атат. Ушундай майрамдын барынан жогу дейт. Кереги жок. Эмнеге сатыш керек 20 жылдык үчүн? Карабайсызбы? Ошол эле ашып кетсе 1 жыл кет жейсиң. Ыймандан чыгып кетип атасың кредит. Жөжөнү рамкага санасаң, ромкан ящиктин ичине койсоң, жөжө сакталат. А кое берсең, эртең менен турсаң, жок, мышык ит жеп кетет дегендей. Кудайдын чоң күнөөсүнө батып эмне кылабыз? Аны кредит алып күнөөгө батып. Эмне кереги бар? Кредит алышып көп киши эмне болуп атат? Рак менен ооруп атат, жаман илдет менен ооруп атат. Кудайдын каргышына кереги жок ушулчу. Барбай эле кой 20 жылдыккынан көрөк. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Суроолор өтө көп, лайктар келип атат, бытыкчылар келип атат. Демек, жакшы ишти бөлүшүү дагы бул чоң сооп иштерден, андыктан ушул башкаларга да жетип калсын деп атасыздар. Алла ыраазы болсун. Анан ушул дагы айрым биздин кесиптештериңиз, айрым биздин ушул баягы карындаштарыбыз баягы биякта сөздүн аябай чоң усак жазган экен. Шообу же билбейм дейт, жолду чесип салат, кээде кийип алат. Ушундайларга сиздин көз карашыңыз кандай дейт? Ушулай орусундуруп кетти окшойт, Мындай да темке. Ушул жоолук жөнүндө сүйлөшөлүчү экөөбүз. Күнөөсү бар, анан күнөөсү жок кайсы. Күнөөсү жок мондай. Урматтуу көрүүчүлөр, жакшылап угалы. Үйүңдүн абою жарыбай калса, сыйрып тур башка чапта. Ал күнөө болбойт. Эшигиң жакпай калдыбы, эшиң жылуу ыргытыр, ал күнөө болбойт. Чын да? Машинаңыз жакпай калды, тоодон барып тоголоп жүр, күнөө болбойт. Бирок Алла субхана таала 70 000 нурдан ары жасаган инсан, 360 тамыр жүрөктү согуп берип аткан адамды айыбын ачкан өтө чоң күнөө. Киши өлтүргөндөн дагы гыйбат чоң күнөө дейт го, бирок гыйбаттан да чоң айып тачуу. Мен азыр буга жооп бергим да келбейт. Жолук чечтиби? Эмнеси бар экен? Кайра кийет? Эмнеси бар экен? Жакшы ниет болуш керек. Эмне үчүн биз адамдын жаман жагын көрүп калабыз? Өткөндө карындашым анчеликке касылып атат кээ бирөөчү. Жолукту чечти, сен Алладан акыбал келди. Сен Алладан акыбал келген, сен көзүң ачыкпы, каяктан билесиң ал акыбал келген?
Кааласа чечет, кааласа киет. Эмнеге жакшы жарын айтпайсыз? Анжелика карындашымчы, Темке. 2022 жылдар ковид учурунда болсо керек. Ушундай коомго жардам берди. Эми сен ошо мен кыла алган жокмун андай жардамды. Машинанын аркасын ачып, литрлеп май, килограммдап шекер, унун, набатын, чайын берип атат. Эмнеге анын жакшылыгын айтпайсыз дагы? Бир жолу жолук чечип коюптур. Канчасы жолугун чечип берет, аны эмне көрбөйбүз? Канчалаган денесин сатып атат, аны эмне көрбөйбүз? Ал дагы панорамага чыкчы, Темке. Кудай сактасын, улуу сөз уят жок. Колдонулган презерватив дейт го. Баса албайсың аралап. Аларды эмне көрбөйсүң? Аларды эмнеге тыйбайсың? Сен үйүңдө кызыңды эмне тыйбайсың? Айыбын ачкан күнөө, Мулдасар айтат эле, бирөөнүн айыбын ачсаң, 7 миллион айыбын ачып атат бир кээ-бирлерчи. Анжелика жолугун чечип салып, жок, анын орозосу кабыл болгон жок. Кудай сакта. Баары өзүн айтып турабы? Эшигин такылдатып, ай, эмнеге мындай кылып атасың, эмнеге тигиндей кыласың? Анын атасы бар, анын тайкеси бар, анын бөлөсү бар, анын апасы бар. Баары сага нааразы. Мен акым жок бирөөнүн жолугун чечкенге, кийгенге. Эч кандай акым жок. Суроолор келип атат. Жылдык деп былтыры аялын атып салгандай дагы бир балени баштабыла деп айтыңыз дейт. Ошо бале башталып кетпеш үчүн аузубилля үйдө эле отургула болду. Не кыласың? Бир жыл кетчейт элем, бир танысыга чөйт элем. Аны ысырап мынча акча чыгаралы, мынча акчасын кийинесиң. Ошону үй бүлөгө балаң алып бер. Үйүңө эмне жетпей атат, кээ бирөө кир жугуч ала албай атат, ошону ал. А бир күндүк нерсе. А өмүр бою керектүү буюм ал. Баледен кутуласың. Барбай кой, сени бирөө башың чаап кетпейт. Катташпай кой, эчтеме болбойт. Молдосавар деп калдыңыз. Молдосавар дин алымы мындай керемет бир инсан эле. Алла ыраазы болсун, Алла бейишин берсин, ал устаз мындай оор басырыктуу бир нече китептерди которгон алым киши. Анан сиз дагы сабак алып, деги эле ушул Молдосавар дамылан ойлонгон башкача эле го. Деги эле ушул ал баягы олиялык даражасы бар эле мындай ушул калгылбай уулундай болуп айткан мындай сабактары, дарстары, баягы которгон китептери. Деги эле Молдосавар дамылатан сиз дагы кандай жакшы сыпаттарын алдыңыз? Жакшы сыпатын ушу насаат жагынан да көп пайдаландым, жарыктыктан. Алла таластын кароол чокусунан баштап ал жерде эмне жатат, ал эмне болгон, Манас ким болгон, 41-жылы согушту ким жеңген, андай дамбыла алымдай эч ким айтып бере алган эмес. Менин жиликтеш үчүн өкөсүн эфирибиз бүтүп калат. Болгондо мужизаны көп билчи, тарыхты жакшы билчи. Жакшы жерин айтып берейин. Молдосавар кеткенде Кенжетай Шакирт устазды билесиз. Өкөбүз автомойкадан жолугуп калып, ыйламсырап айтты. Нуке, мен ушундай жашоодо көргөн жок, Молдосавар өлгөндө 17 күнбү же 11 күндөй мындай жааган, башкача жааган. Жылуу, шамалы жок жаан. Бул ааламдын көз жаш деп экен. Айтат го. Аалым өлсө, шаар өлгөнгө тете депчи. Эми ошо Кенжетайдан булан айтканда мен абдан ызандым. Кыйналып демеле үйгө чейин жаман болуп келдим. Жамгыр жаап атат, Дамбуланын жаназасы окулду, таапты көтөрсөк дейт. Баарысы эле баш айланат дейт. Баарысы эле баш айланат дейт. Не себептен ушундай деп, кийин мен хадис силтемесинен карасам, аалымдарды периштелер көтөрөт экен таапты. Мына Молдосавардын кыйыны. Мен көзүм жумулса деген айтчы эле да. Кыйынчылык келет дечи да. Ошо келип атпайбы мына. Машаллах, керемет. Ассаламу алейкум. Алла разы болсун дейт. Сиздерден да Алла разы болсун. Бүгүн ушул баарлашууда актер, оюнчу, аткаруучу Тамада Нурбек агай менен баарлашып атабыз. Анан ушул негизи эле дин ушул жакшылыкка чакырууда, деги эле чыгармачылык чөйрөдө өнөр адамдары да кандай фильм тартыппы же оон жазыппы же ыр жазыппы, кандай дават жакшылыкка чакырса болот? Рухка жага турган. Сен ошол кылып аткан, элге көбөзүп аткан задача эл таасирленип келсе сага плюс. Анан кече жакшы суроо болду. Ким берсе дагычы, кече жакында болду. Силер акмаксыңар, режиссерлор деп атат да. Батышты туурап, зынааны тартып кинолорго киргизип атасыңар. Бул биздин каада салт, орусча менталитет келеби деп атат. Туп-тура суроо берген да. Болбойт, тартпашыбыз керек. Тартчы ушул. Жакшылыкка чакыр. Муну өткөндө мындай болот. Мындай сүйлөсөң мындай болот. Мындай сага пайда бар, мындай да пайдасы жок. Бирок чыны мен ошол мен туура көрөм да. Мына тарт. Дават мына. Руслан Акун дават тарт. Энени кадырла, энени сыйла, беш энени таманда. Мына канча киши ыйлады. Бул дават.
А мынау дават эмес. Кадрды койсоң, бул апаң отурат, бул жерде келиниң отурат, зына кылып атат кинода. Бул дават эмес. Бул күнөө. Асылкан 88 дейт, саламатсыздарбы, Алла ыраазы болсун дейт. Туура айтасыз агай дейт. Деги эле ушул жашооңузда ушул чыгармачылык чөйрөдө мен билгенден Кудайга шүгүр биздин өнөр адамдары, маданият адамдары жылдан жылга, айдан айга ушул баягы намаз окугандар тойлордо, же болбосо жана ар бир тойканада, ресторанда намаз кылууга ачылып, шарттар менен адал тойлор өтүп атат. Демек ошонун баардыгы сиз айткандай өнөрпоздордун, тамадалардын, биздин элдин өзү, анан алымдардын, молдокелердин салымы чоң болсо керек. Кандай дейсиз? Албетте. Сабырдын сөзү сары алтын деп, сабырдуулук менен жеңип келатат да бар. Ойлобогон, акылыңа келбеген жерлерде мен муну суроогумда жооп бергим келет. Атын айткан кыйбатпы? Кыйбат, бирөө мага музыкант болуп иштеп келген да, тойлорго тамал болгондочу. Светке, электрикке ишениш керек дейсиз да. Шуга сыйынал, бул жок болсо күнгүт окатын каяка бышырасың, каяка кийинесиң, свет, энергия дечи да. Эми ошондо мен айтсам болот эле, жакалап акмак бетиң жок деп, эмне деп атасың деп. Жок. Эмне кылчың? Демке. Сен ушуну жеңил эле кой. Ушуну оңдоп кой, сага болорбу. Бир айга жетпей темке, мечитте отурат топу кийип, 3 күнгө намазга чыгат. Ыйлай бергем. Мына ыйлай бергем. Азыр Кудайга шүгүр. Ушул шоу жаатында айрыкча жаштар сонун оңолуп келатат. 5 маал намаз кылып атат. Тамадалар 5 маал намаз кылып атат. Ырчылар, мына Замир Арыкбаевди көрүп өткөн аябай кучактадым. Жүгүрүп келип тамада кайтты, мен убагым качан десе, балача окуп келе калайын деп. Артист шымын чечип, берк шымын эринбей кийип, эмнеге десем тизем чыгып кетет да дейт. Барып жамаат менен мечитте намаз окудук. Мына. Ал ошентип, анда эмнеге пайгамбарыбыз айтты да. Расулулла, муну абдан уурлук көп кылат деди. Күнү түн уурлук кылат деди. Пайгамбарыбыз эмне деди? Намаз мага көргөзгүлө деди. Намазын көргөздү, намазы уурлук таштайт деди. Мына көпчүлүк оңолуп келатат. Буйрса баары жакшы болот. Сизден Аллах ыраазы болсун дейт, туура айтасыз. Агай дейт, мен дагы намаз баштай албай жүрөм. Кантип баштасам болот? Бир жардам бериңизчи. Намаз баштайм десеңиз, баягы желке жар бербейт дейт, жалкоолонот дейт. Биринчи динге кызмат кылмайын дешиң алдыга жүрбөйт. Мына урматтуу көрүүчү мындай кыласыз. Эски Гогөлөн Московскийге барасыз. Ошол жерде сиз ак журканда жатасыз. Мына темке мен жатам, ак журканда уктуп атканда биз жыргап элең салаң кашаң кечекте болуп багымдатка туруп намаз окуп атабыз. Бирок мен сизге кайтарым, ошол Гогөлөн Московскийге барсаңыз, күнү түн уктабай, дааратканага кетсе 1 мүнөттүк пауза жок, алмашып келип Куран окуп атат. Таң аткандан күн баткандан, күн баткандан күн чыкканга чейин, кыскасы 24 саат бой. Ошолорго барып, рызкысын берип, тамак ашын жасап берип, ошолорго айлык көзөмөлдөп туруп, батасын алсаңыз, батыр эле намаз окуп кетесиз. Бул демек баягы бүгүнкү баарлашууда ушул сиз айткандай жана ырчыларыбыз, оюнчулар, жазуучулар, акындар анан сонун ырлар жазып атат. Жакшы оюндар чыгып атат. Анан жакында мынакей ушул жакшы бир чыгарма жазып турсуз. Ушул чыгарма жөнүндө айтып берсеңиз дейт. Чоң рахмат кеңештериңизге. Кудай буйрса окуйбуз дейт. Чыгарма демекчи Нургуз Рыскул кызы болсо керек, сөзүн жазган. Обонун Баян Акматов жазыптыр, жакында ушу эне жөнүндө жазыптыр. Мага абдан жакты. Ошону буйрса жакында бүтүп клипин тартып элге берейли деп атабыз. Ырдаганга жараша, мына ушундай ырлар ырдасак, коомго пайдасы тиет да. Эне менен бала тарышып жүргөндөр канча көп. Туурабы темке? Ата эне менен тарышып жүргөн балдар, кыздарыбыз канча көп. Ушундай обондорду жаратып буйрса элге берейли деп атабыз. Буйрса апаларыбыз аман болсун, бар болсун, жакында жарыкка чыгат буйрса темке. Абдулхак деген биздин көрүүчү ушул рахмат, жакшы насаат болуп атат дейт. Алла ыраазы болсун дейт. Лайктар келип атат. Бөлүшөбүз, урматтуу бир туугандар, башкаларга да жетсин. Туура айтасыз дейт. Негизги эле ушул жан дүйнөнү дарылаш үчүн, адам өсүш үчүн окуган эл озот дейт. Анан деги эле биздин көрөрмандарга өзүңүз кайсы китептерди окуп атасыз, анан кандай китептерди окууну сунуштайсыз? Сонун суроо. Көп окуган жирек акылдуу анан келечегин курайт дейт го. Мен сунуштайт элем, биринчи азыр суроо берип кетти го, бир кызыбыз жазды, намаз окуй албай атам депчи.
Анан азыр эме болуп кетти, байкасаңар, психолог деген көбөйүп кетти. Ооба. Адамды бузуп, эркин жашаш керек, мыкты жаш. Бирок моундай нерсе бар да, ат айланып казыган табат деген жер бар. Ооба. Мен көпчүлүк психологдор айтам да, сен өзүң күйөөң болбой туруп, өзүң үй бүлөң болбой туруп, кантип бирөөнүн үй бүлөсүнө насаат бере аласың? Вопрос бир да. Экинчиден, эмне үчүн ондай күнөөлөрдү айтасың? Жашаш керек, өзүң үчүн жашаш керек, өзүңдү сүй, өзүң үчүн жашаш керек. Андай болбойт да. Ошондуктан мен кайрылат элем, урматтуу эже карындаштар, агалар, инилер. Бир ай чыдап коюңуздар, бир ай. Пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп чыккыла, бет жетиштүү болду. Болду. 15 күндө зээни күчтүүлөр 15 күн окуп бүтөт. Ошо эле түшүнөт адамзат ким экенин, бараткан нугуң каякта, сен кимсиң, максатыңды билесиң да. Сүйүү эмне экен, үйдө аял менен эркектин ордун билесиң, укуктарын билесиң, үйгө ким камкор болуш керек экен, ким үйдү багыш керек экен, мухаббат деген эмне экен, ааламат эмне. Вот чыныгы насаат ошол жерде жазылган да. Пайгамбардын өмүрүн окуган киши эч убакта адашпайт. Албетте китептерди көп окуш керек, бирок оңолуш максатта мен ушул пайгамбардын өмүр баянын сунуштайт элем да. Демек, урматтуу телебөгчүлөр, ая айткандай мынакей сонун пайгамбардын өмүр баянын окуш керек деди. Демек, азыр интернеттен окусаңыз болот, китеп дүкөндөрдө сонун китептер чыкты. Орусчасы, англисчеси, арабчасы, кыргызчасы, кыскасы кайсыл тилде сизге жакын болсо алып алып окуш керек. Анан ушул биякта суроолор абдан өтө көп, ошондой болсо дагы суроолордун айрымдарын окуйлу. Эшектин тушоосун чече албайт деген роликти, кинонун идеясы кимде, ким тарткан, ким жазган дейт? Эшектин тушоосун чече албайт деп бул өзүбүзгө таандык. Мен былтыр тартам деп жүрүп, шашып баягы шайлоонун алдында шашып тартып калдым. Мен муну полнометражын тартайын деген максатым бар эле. Бирок шашылыш түрдө тартылып калды. Бирок бул негизи кат келген болгон окуя эле, мага кат келген эле. Бул болгон окуя. Атасы келип мага айтып берген, балам ушундай жогорку кеңешке даярданып, анан мен сыйлап, анан бүт жумушун таштады депчи. Анткени балам деди, сен эгер бирөөнүн элин жерин тартып алсаң, бирөөгө кыянат кылсаң, бирөөгө жалган сүйлөсөң, мен өлүмгө даяр эмесмин деп сөз башында айтылды эле го. Ошон үчүн бала сыйлап туруп, атасы текшерген да. Эшектин тушоосун чеч депчи, чече албай койгон. Эшектин тушоосун чече албай Кыргызстандын келечегин сен кантип чечесиң дегендей да. Ошондуктан атанын сөзүн уккан жакшы болот, жана эненин сөзүн уккан жакшы болот да. Демек, ушундай урматтуу бир туугандар, Нурбек мырзадан сонун кеңештер, насааттар болуп атат дейт. Суроо дейтим. Абдулхак деген биздин көрөрман суроо берип атат. Мамлекетти кандай жол менен алдыга жетелесек болот, Нурбек мырза дейт. Муну орусча айтканда устаздар күлдүрүп айтып коет, раз говоришь, три говоришь депчи. Анышан биринчиден биз ынтымактуу болуш керек. Коом, эл ынтымактуу болуш керек. Ана мен ушуну көп айтып келем да. Күйүт менен айтам го. Өзбек ажыда күйүт менен айтат го. Эмне үчүн 2 рекет намаз окуп, же 4 рекет намаз окуп, же зикир чогултуп падышага белек кылбайбыз да. Акмак иштеп атат, жеп атат дегенде. Качан биз оңолбойн, ал мамлекет башчы оңолбойт. Биз өзүбүздөн да. Неге? Жакшы суроо берди. Жакшылап угалы, урматтуу көрүүчүлөр. Эме сахабалар учурунда коом жакшы болгондуктан падышасы жакшы болгон да. Жаш бала кумда ойноп отурганда Умар зыяраттан келатканда кичинекей тили чыккан бала, "Эй Умар, Алладан корк" деп койгон, бир эле сөз берген. Аттан кулап түшүп ыйлаган. Умар разияллаху анху аттан түшүп, "Бу Алла сени сүйлөттүң" деген да. Эми кара, 41 мамлекетке падыш болгон Умар. Канча экен? 41 мамлекетке. Биз дейт ондай бир эле Кыргызстан эмес, 41 мамлекетке. Эл эмнени жесе, ошону жеген Умар. Эл эмнени кийинсе, ошону кийинген. Эл кебек жеп атабы? Кебек кийген. Мынасына пробкада калдым го, мен ойлоп келдим, азыр эфирде ушу падыша болгон жакшы экен деп, жолдо кененин жүрөт экенсиң, кенен менен жыбылдаган жиптер менен келип калат экенсиң дегендейчи. Мына азыр кандай болуп атат? Жоопкерчилик жок. Суракты билбейт. Азыр айтсаңыз резонанс болот да, көп тактыга шашып атат, тете калечи. Ошака барам. Неге барат? Рыя, атын чыгарыш керек. Мен тарыхта калышым керек. Мен министр болгом. Жок. Анда Имам Азам неге андай качкан тактыдан? Тактыдан качып барып өлдү го. Сабап өлтүрдү го, тактыга болуп берди.
Көрдүңөрбү? Качан биз коом болбойн, түшүнүк келмейин, Алладан тофик алмайын, падышалардан болбойт. Жакшы, рахмат, Алла ыраазы болсун дейт. Канча балаңыз бар агай дейт? 2 кыз, 2 уулум бар. Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Алла ыраазы болсун. Анан ушул суроолордун маңызында бизде аябай көп келип атат. Суроолор, сунуштар, пикирлер. Тойлордо дейт, ушул жоолукчан, сакалчан билеген биздин бир тууган мусулмандарга эмне деп айтасыз дейт. Өзү оңоло берели, эскерте берели. Биз деле айтып атабыз эми антырак учурларында коюңуз тууган деп. Мына ушул жөнүндө дагы балким сабак болсун. Ресторандын атын айтып эле коеюн. 2 жыл мурда менин бир кесиптешим той алып баратып, бир эже чыгып, бутун чечип салып, жылаңайлап бийлеген экен. Бийлеп атып, анан көңкүрөсүн жатып, жаны чыккан да. Тойдо. Муну Аллах ар бир пендесинде сыноо аркылуу эскертүү, көрөгөчтүк менен жеткирет да. Ошол алпаруш айтып калды тамада. Нуке дейт, жаны чыгып кетти, скорый чакырдык, скорый где-то бир жарым сааттан өтүп келди, келгенче кофенин ичи сөөк чытанып кетти деди. Көңкүрөсүн жатып өлгөн. Демек, бийлеп аткан мындай төрүнгөн көрүң жакын калганда мен кээде көрөм да. Аябай эле көрүп, мындай жат көрүнөт демке. Ушул эле жат көрүнөт, ушундай агаларыбыз сакалды коюп алып, калпакты кийип алып, ушундай бийлешет. Кой дей албайсың, кой десең өзүң окатың кыл дейт. Сен мага тийишпе дейт. Кудай сактасын дейт. Кана деген биздин көрөрман, кайсыл жерден болосуз? Айта кетиңизчи дейт. Мен түпкүрүм Сары Өзөн Чүйдөн болом. Солтоо уурусунан, ичинен Теңиз уурусунан болобуз. Беловодскийдин аңарыгынан. Клиптериңизге, кинолоруңузга тартылсак болобу? Жакында кандай клип тартасыз? Болсо айтсаңыз. Азыр ушу 10-15 күндүн ичинде ушул жана апа деген ырды жаздым. Ошого клип тартайлы деп атабыз. Коомго пайдасы тийсин деп, эне менен баланын мухаббаты жөнүндө. Бири-бирине тартылуу мындай. Албетте жолуксак болот. Жок дебейм, тартыласыздар. Улан деген биздин көрөрман, 0907 деген биздин көрөрман айтып атат. Канча киного тартылгансыз? Баш аягы бир 10 чакты болуп калды го. 10 чакты кино болуп калды. Мындай киного тартылганда да мындай сиз өзүңүз мындай деп айтасызбы, же кайсыл роль берсе ойной бересизби? Өзү кайсыл каарман сизге мындай каарман болгоңуз жагат? Оң, терс. Мага көбүнчө режиссерлор өздөрү чалышат ушул багы. Көбүнчө Молдокен ролун ойноп коюңуз. Драма жагындачы. Албетте ал өзүмө жакшы. Мен көбүнчө сценарий тандайм. Көбүнчө жана сүйүү болсо жок, ойной албайм деп ачык айтам. Фатима деген көрөрман сизди аябай жакшы көрөм дейт. Сиз Кеңеш тобунун тобунда элеңиз дейт. Кеңеш тобунда элеңиз. Кеңеш тобунда эмес болчумун. Кеңеш тобунун Күтө берем деген ырында ошо роль жаратып бергенмин. Бир Күтө берем деген ырында сүрөт клипинде. Так таанышпыз, достордон болобуз. Өзүңүзгө жаккан клиптерде, кинолордо жаккан ролуңуз, анан жакпаган ролдоруңуз барбы дейт. Албетте багы ойлонбой туруп туура эмес кылган кээ бир жанагы жалжактаган комедия кинолорум азыркы учурга чейин коомчулукта баягы келинчек, келин жамбашка чабып алды деген до сих пор уялам. Ошону ойлонбой туруп иш кылып алгам деп өкүнөм. Ар бир пенде жаңылат да. Албетте жаккан Курманжан Аткада тартылган ролум өзүм абдан жагат ушул күнгө чейин. Ана өзүңүз айткандай Мумиядарың жок беле деген абдан легендардуу чыгарма болуп элдин оюнда калды. Орусча хит деп коет го. Ошол эле Кеңеш тобунун Күтө беремде дагы жакшы роль бергем. Аял менен эркектин ортосунда мухаббат. Кыскасы мен ошо ролдорду тандап ойногонго аракет кылам да. Демек, баягы жаш өткөн сайын, 40тан өткөн сайын мындай ойлор келип, анан коркосуң. Даанышман болуп, анан эң нечкиси баягы Кудай тааланы тааныган адамдар, пайгамбарыбызды тааныган адамдар сөзсүз ойлонот да, бул дүйнөсүн, о дүйнөсүн. Анан кээде ажгырлыктар бар, башкалар бар. Сизге сабыр, даанышмандылык каалайм деп келип атат. Хит болгонсуз дейт абдан. Мумия ыры боюнча дейт. Бир апа жолдо келатсам, ай балам, ошо телевизордо кыз кара жерге кирсин деди да демке. Анан мен таң калып калдым. Кайсы апа десем, жүрөгүң жакшы элеби дейт. Анан жакшы эле десем, мен таң калып атам да. Ай, жанагы сен больницага жатып калганда, жанагы ара катын
лакылдап башка тансыда бир эркек менен бийлеп атат. Аны мен ажыраш дейт. Аны мен түшүндүм. Апа ал жөнөкөй эле көркөм эле музыкалдык клип десем, клибиңди билбейм айланы. А ийне Сайбатовага медсестра. Ошо менен жаша. Ошо сонун жүзү жак, пешенеси жак кыз экен деп. Ошондой күлгүскөн убагында хит болупчу мумия. Суроолор өтө көп, Нурбек агай. Татырып атат, желчи албай атабыз. Бул жигит актер беле же даватчы беле дейт. Акыл деген биздин бір арман. Жигитке 70 өнөр азык кылат дейби? Баары айтып берет. Сен же артист бол да, же молдо бол депчи. Почему нет? Баарын кылыш керек. Жигит кепин бычканды, нике кыйганды, жаназа окуганды баарын билишибиз керек. Бир артисттик эмес. Артисттик менен канча мына Кудайга шүгүр. Шакирттерим бар, хижап жаманган ырсы досторум бар. Мынакей. Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Мусулман болгоныма шүгүр айтам. Баардыгын бирдей алып кетиш керек. Нике кыйганды билиш керек. Ушундай урматтуу бир туугандар, демек бул нерсе ошол жигитке 70 өнөр азык кылат деп кыргыз айтканда Аллахым ийгилик берсин, өтө жакшы суроо жооп болуп жатат, бизге аябай жагып атат дейт. Алла ыраазы болсун. Анан ошол көпчүлүк учурда алтын балык кармап чыгып каласыз. Балыкка барганды, анан ошол балыкка баргандын сыры, андан чыгармачыл адамдар деги эле мындай биздин жарандарыбыз эс алганды дагы билиш керек да. Ага. Анан данышманыбыз айткандай мезгил менен жүрөгүңөр эс алдырып турулат. Анан сонун бир нерселерди чыгарып коебуз да. Ошол анан элдерди сурап атат, кантип эс алсак жакшыраак болот депчи. Үйрөтүңүзчү дейт. Ата канат келсеңчи, о чиркин дүнүйө дегендеби? Бул дүнүйөнү туугандар тешигин эч ким жаап бүтө албайт жана ойлогон максатыңа да жете албайсың. Учуру келдиби, кичине эс алып, үйгө камкор кылып, бала чаканы алып чыгып, баары тешик бүтөлбөйт, эч убакта бүтөлбөйт. Балыкка чыкпаса дагы башка нерсе. Азыркы учурда мен ден соолук боюнча ушу кара жарманы айтып коюп, укмуш резонанс болуп аткан учур. Биякта да суроолор келип атат, ошол кара жарма, ысык жарма жөнүндө да айтып бериңизчи деп 3-4 адам жазып атат. Мен муну бүт кыргыз элиме каалайт элем. Жөөттөрдүн стилинде түшүп, бүт жанагындай көчөдөгү тест татымдар курулган кырлышкилер, алар канча жылдан бери тоңдуруп келген, кандай деген майга жазалап атат, өтө коркунучтуу да. Ошондуктан мен кийинки урпактардын мээси таза болсо, кийин тарыхты алып кете алат да. Анан баары тиги бурчукка тоңкоюп, бул бурчукка тоңкоюп телефон чукуш эле жегендери тест татым жанагындай. Бирок эмне болуп атат? Келечектерине балта чабып атат. Пересадка почка, пересадка печень болуп атат. А илгерки кыргыздын кара жармасын ичкендер бүт мен эфирге чыгып сүйлөгөнмүн, баардык ден соолук тоңдойт. Төрөп келген келиндерге бер чапалар, тыңыйсыңар депчи. Бул кара жарма десе максым эмес, ачытылган. Максым ачытылган муздак ичет, ал микрофлораны өлтүрөт да адам иммунитетин чүрүп салат. Ысык кара жарма ичкенде биринчи зейин, сөөгүктүн ичинде чучук ордуна келет, уйку беси жакшы болот, жаман илдет жоголот, жанагындай иммунитет көтөрүлөт. Азыр эле кырлышки жеп келдим эле деп аяттың деп баягы. Жебеңиздер. Демек ошол туура айтасыз дейт. Негизен баягы жаман айтпай жакшы жок дейт го. Анан ошо баарлашуу темабыз азыр 10 мүнөттүн ар жак бер жагында убактыбыз калды. Суроолор өтө көп. Баягы кээрлер өздөрүнө жооп берип атат. Анан деги эле ошол жарма дегенде өзүңүздөр кышы жай жасап ичесиздерби же кандай үйдө? Сөзсүз түрдө себеби бул кара жарма илгерки ата бабалар жалаң гана эт жеп, ал убакта биздин кыргыздарда жана капуста деген билчү эмес. Мөмө жемишти билчү эмес, алма деген жалаң тоо таш жасап көрсө баягы биз катуу майлуу тамак шашлык жегенде кола ичип жүрүп атпайлы, аш болсун депчи. Ошол убакта жарма ичиши экен да. Жарма менен балансыр өтөт, бул илгертеден калган. Мен жарманы ичип, балдарым көп нерседен сакталат да. Абдан туугандар мен реклама эмес, баягы ден соолук үчүн мен сунуштайт элем. Кара жарма эң жакшы. Бир гана ысык ичип, ден соолук үчүн. Ичегидеги ким заңы катып запор болуп аткандар, воспаление сук болуп аткандар, эки бөйрөгүндө кумт болуп аткандар, уйку беш оңой менен каприца временно аяктырат, бирок аяктыра албайт уйку бештеч. Бир гана ушул жарма аяктырат. Бир ай чыдап ичсе де бар УЗИге түшүп көрсүн, ким жировой гепатоз, кимдин жүрөгүнүн айланасына май баскан, кимдин ичине. А биз жанагындай турамес тест татымдар жеп, бакалашкадагы майларды ичип, масло злата, шедевр, аведов деген майларды жеп, биз ден соолуктун баарын талкалап атабыз. Өзгөчө кеп кеңештерди айтып жатасыз дейт, Алла ыраазы болсун дейт. Мастурат жамаатка чыккансыз дейт. Чыкканмын. Ушу мастурат жамаат деген
түшүнүктүү айтып берсеңиз биздин көрөрмандарга. Мастурат жамаатка сөз салып чыгыш керек, акысын бериш керек. Мастурат жамаат эртең макшар майданда суракта ошол аял узул айтат. Көйдөн туюк макулукта уламалар айтат. Бактылуулуктун жолу бар турбай, бул сырын неге мага айткан эмессиң депчи. Анткени неге? Жакшы суроо берди. Пайгамбарыбыз Мираждан келгенде 80% деген да. Аял зат сиздер болот экенсиңер деген да. Неге дегенде, ушу күйөөнүн ыраазычылыгын ала албай коюп дейт да. Канткенде сен жакшылык кылган эмессиң. Сенден эч пайда, сенден эч кандай жакшылык көргөн эмесмин деп, ушу нааразычылык менен көпчүлүк аялдарга пайгамбарыбыз эскертүү берген да. Ошондуктан мен айтар элем, мастуратка чыккан аял, ал жерде устазалар болот да, полный ак менен караны таанытып, аял менен эркектин укуктугун ак менен караны тааныткан учурда өкүм эмне экенин билет да. Ошол үйдө эч кандай уруш болбойт. Азыркы учурда көпчүлүгү басымдуулук үйдө чечимди аялдар чыгарат. Эркек таап келет, бирок үйдү мен жасайм. Эркек таап келет, акчаны мен кармайм. Эркек таап келет, жок, мен чечим. Эркек таап келет, балдарды ноокуу жайга сүйлөшүп койдум. Жок, андай машина мага жакпайт, новый машинаны аласың. Жок, ака барбайсың, тойго мен менен элчи. Эмне кыласың? Мен кошом, кошумчаны деп атат. Бирок кийин ойлонуп келсек, аялдын бейиши эркектин ыраазычылыгында дейт. Миллион акча тап, кум төргө барып кучактап, алтынды кучактап жатып алып, бирок айланып келип туруп, акыры күйөөңдүн ыраазычылыгына такалат. Алла Таала ошо жер менен талкалап коет аял. Демек пайгамбар 80% тозокто аял деген да. Күйөөңдүн ыраазычылыгын, күйөөңдү кадырлабайсыңбы? Күйөөңдү бийик койбойсуңбу? Ага ат койдуңбу? Бул ишиң бүттү дей бер. Жок, андай. Мисалы үчүн мен келчем ушундай да. Сиз деп турат. Сиз атаңар келет, атаңар минтет. Мына кээ бир эркектер таң калам да. Бирок мен эркектим деп эчтеке кылбай коюшту болбойт. Үй менен кошоп атып, тамагын жасашып кой. Хикмат, кызмат кылып кой, жардам берип кой. Ишеним болуш керек да. Ишеним жок, айла жок, эмне? Ошол мастурат жамааттын жоктугу. Мастуратка чыгыңыздар. Көп нерсени түшүнөсүздөр. Ушул алымдардан, кайсыл алымдардан дагы сабак алгансыз дейт. Көп элем утурумдук кирип түшкөн, кирди чыкты устаздар көп. Мисалы үчүн азыркы учурда Шакир Дамбула менен аябай жакшы таанышмын. Центральный мечиттин казысы. Азыр заммуфти болду, Кенжетай устаз бар. Кудайга шүгүр. Акылбек Дамбулалары бар. Эримат Дамбулалары бар. Бул өлгөн жүрөктү тирилтет. Канча адам ушайман болуп сахарларын көтөрүлүп кетти атпайбы? Жок, ошондо бир алымдын астына 1 саат отурсаң, сахарың көтөрүлбөйт. Өлгөн жүрөктү тирилтип берет алымдар. Кара жарманы эмне менен жасайсыз? Кара жарманы буудай талканды базарга барасыздар дагы килограмм 60 сомдон. Алып келесиздер 1 саат кайнатасыздар дагы бир күндө 2-3 литрден ичип коесуздар. Кимдин оозунан кара суу келип, ашказаныңар иштебей, саске кирип атканыңар болсо, 2 жолу ичкенде билинет. Ичиң атышып, курсаң ачып, тамак жегиң келип. Бирок, урматтуу көрөрмандар, кара жарманы ичип атканда эгер жашайм десеңиздер, ден соолук керек болсо, таттуу нерседен коштошосуздар. Торт, куурулган эт, шашлык, жана крылышки, пепси, кола, жирный манты, оромо, боомго бараткандагы май кошулган каттама, алардын баарын токтотосуздар. Эс алтасыздар, организм эс алат, жыргап каласыздар. Сиздин бир достук мааниде тартылган киноңуз бар эле. Атын айтып коесузбу? Эски кино өзүм таппай атам дейт. Ал фильм чыкканына 16 жылдын жүзү болсо керек, Салбурун деген. Фильм режиссер Талант Рысалиев досум тарткан, сценарий автор сценарий Мухтар Атаналиев агайыбыз, устазыбыз деп коет. Анан не жейипсиз бардыгын тыйсаңыз дейт. Жей турган нерсе көп болсо керек. Жей турган нерсе жакшы суроо берди. Кечке чейин жарманы ичесиздер, ортосуна суу ичесиздер, кечинде жатарда жаш багалан коозун эти шорпосун ичесиздер. Эти менен картошкасы менен кошуп туруп, эч кандай. Анан барып 1 айдан УЗИге түшүп келет. Кимдин боору жырабай келип атат, кимдин бөйрөгүндө кум бар. Демек азыр ушул оору менен ооругандар бизде көп. Анан ушул сиз ушул нерсени баягы интернет желесинде да талкуулап атпайбы? Мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деп. Деги эле бул ушул өзүңүз ушул илимди окугансызбы же атадан калганбы, кандай? Албетте чоң энемен калган. Чоң энем айтар эле да. Алдагы козу ити болуп баратат, жарма кайнатып бер дечи эле да. Неге? Көрсө бул буудайда микрофлора баягы клетчат
көбөйөт экен да, ичегин оңдойт экен да. Ар бир макулуктун ичеги, организм ичегиси жакшы болсо, здоровый болсо, орусча айтканда, тың болсо, башка денеде оорубайт экен да. Бул жанагындай раковый клетканы жоготот. Пайгамбарыбыз айткан 14 кылдын мурда эле жашайм десең, коозунун этин көп жегиле деген да. Коозунун этин. Баркелде. Нурбек агай, бир саатыбыз тез өтүп кетти. Суроолор өтө көп. Айттык. Көп суроолорго жооп бере албай калдык. Ошондой болсо дагы жалпы көрөрмандарга, угармандарга, биздин көрүүчүлөргө сиздин бир каалоо тилегиңиз болсун. Дагы бир рет ассаламу алейкум. Кимде ким жашоосун тунук, келечегиндагы аябай тунук жашагысы келсе, эң биринчи кечиримдүү болуш керек. Урматтуу көрөрмандар. Үчүнчү, катташты чогултуш керек. Мен ушуну айтар элем, мундагы хадисте сүннөткө ылайык экен. Биз эмне үчүн үйдө аутист, ДЦП, даун, жанагындай адамдын акылын оору көбөйөт десе, мунун жолу бир эле жолу бар экен. Тууганчылык мамилени үстү койгондон экен. Темир дарбаза, дарбазанын үстүндө шиш. Көрсө пайгамбарыбыз айткан экен, дарбаза жыгачтан болуш керек, бул сүннөт, ачылып туруш керек, эл кириш керек. Ошодон калган экен, бут кирсе, кут кирет дегендей. Ошондуктан урматтуу көрөрмандар, баарыңыздарга биринчиден бүгүндөн баштап жакындарыңызга тайке жем бөлө болобу, достук, жосчулук болобу, биринчи кечирим сураңыздар, ишиңиздер оңуна чыгат. Биринчи алардан кечирим сурап, менден кетиптир, кел деп чайга чакырып, чай ичкиле. Сөзсүз жаман ооруганда ким сахар болобу, не оору болот, Алла таала ошого такайт экен да. Тууганчылык мамиле жакшы болсо эле, катташып турсаңыз, сыйлашып, анан көрө албаштык, ичи тар касташууну жок кылат. Мен ошону карайт элем. Кинонун атын башынан айтып коюңузчу, сураныч дейт. Кайсы фильмди айтып атат? Салбурунго дейм, Салбурун. Салбурун деп Достук деп. Бизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Кудай буйрса, мен ойлойм дагы жакшы кинолорду, жакшы чыгармаларды жаратып, элибизге жакшылыкка чакырып, жан дүйнөсүн байыткан жакшы чыгармаларды мына элиңиз, көрөрмандар күтүп атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн ошол Нурбек Саматов агайыбыз менен 1 саат бою баарлаштык. Суроолор өтө көп келди. Демек, агайдын сөзүнөн улам, аргымакты жаман деп бууданды кайдан табасың, тууганыңды жаман деп жакшыны кайдан табасың дейт. Жакшысын эч ким бербейт экен. Анан эң негизгиси жакшы ойлонгон, жакшы нерсени көргөн, анан кечиримдүү болсок, Кудай буйрса, эки дүйнөдө даражаңары бийик болот деген ойду айткыбыз келип атат. Кудай таала ушул элибизге, жерибизге тынчтык берсин. Үйүндө, ооруканада ооруп жаткандагы ден соолук шифа берсин. Кыргызстаныбыз өнүп өскөн, күчтүү, бай мамлекет болсун. Эл башкаргандар адилеттүүлүк менен башкарсын. Жакшы мыйзамдарды депутаттарыбыз жазып берсин. Эң негизгиси Нурбек агайдын айтканына караганда, ошол Кудайга жакын болсок, ошол пайгамбарыбыздын китебин окугула деди, өмүр баянын окугула деди. Демек, бунун дагы жөн айткан жок. Кудай таала айттырды. Ошол пайгамбарыбыздын өмүр баянын окусак, сөзсүз биздин баарлашканыбыз дагы жакшы болот. Анан тууганчыл болсок, Кудай буйрса, эки дүйнө даражабыз бийик болот деген ойдобуз. Кийинки ободон баарлашуудан амандашканга чейин сак саламат болуңуздар.